Салам достор, биздин акыркы эпизодубуз бул аутизмге арналган. Эгер бизди ар дайым угуп турсаңыздар, өзүңүздөр көп болдуңуздар. Бул абдан чыгымдуу бир кандай десем, образ, жашоо образ экен. Себеби дегенде буга сабак керек экен. Ал сабактары дагы саатына төлөнөт. Ошонун баардыгы келип чыгым. Орточосу менен бир балага эгер эсептеп келсек, кеминде $1000 $1000 тегереги болот экен. Менимче ата-энеси үчүн абдан чоң акча деп эсептейм. Себеби дегенде биздин зарплатабыз эч төп келбейт буга. Ошондуктан менин силерге болгон сунушум: кимди ким бизди угуп атса, кимди ким бизди көрүп атса, урматтуу достор, эгер ушул Рамазан айында сууп алам деп кимге кайрымдуулук көрсөткүңөр келсе, же болбосо гум помощь болобу, кайрымдуулук болобу, ар кандай деп атап койсоңуздар болот. Кыскасы, жардам көргөзгүңөр келсе, менимче биздин угуучулар могу видеолордун астында биздин комментарийлерди карасаңыздар, өзүңүздөр байкайсыздар. Кимдин баласы аутизм, бир эмес 2 баласы аутизм, кандай кыйынчылык жашоону өткөзүп атканын өздөрү жазып кетишиптир. Ошолорго мисалы үчүн сиздер жардам берсеңиздер болот. Сууп катары ушул улуу Рамазан айы болуп атат. Сөзсүз түрдө сиздердин жардамыңыздар сиздерге Аллах тарабынан рахмат айтылат деп ишенем мен. Кимде ким жардам бергилери келсе, ошол биздин угуучуларыбызга бул комментарий жазган түздөн түз өзүңүздөр чыксаңыздар болот, же болбосо биз аркылуу чыксаңыздар болот. Мен сиздерди ошондой бир жакшынакай сооптуу кайрымдуулукка чакырат элем. Себеби дегенде биздин элибиз абдан жароо экенине ишендим. Себеби дегенде эгер бирөө жардамга муктаж деп өзүңүздөр деле көп болуп атасыңар, социалдык тармактардан бирөө ошентип муктаждыгын айтса, Кыргызстандын баардыгы жардамын беришет экен. Кайдыгер болбойт экен. Менимче бул видеону көргөндөн кийин, уккандан кийин сиздер дагы четке калбастан, жок дегенде кичине болобу, чоң болобу, өзүңүздөрдүн колуңуздардан чыккан жардамыңыздарды бергенге аракет кыласыздар деп ишенем. Рахмат.